Assalamu алейкум достор. Бүгін біз AUP жогорку окуу жайынан турабыз. Бул жогорку окуу жай Малайзия мамлекетинин Куала-Лумпур шаарында жайгашкан. Бул жогорку окуу жай ушу Малайзияда IT боюнча, бизнес боюнча, жана ушул негизи эле IT технология боюнча биринчи орунда турат. Келиңиздер, бүгүн сиздерге ушул AUP жогорку окуу жайынын кичине ушул IT жагын сиздерге обзор кылып көргөзүп берелик. Биринчи эле башталган мынакей Technology Lab dedi, технологический lab dedi. Қараңыздар, ар бир аудитория жаңы технологиялар менен, жаңы жабдуулар менен камсыздалган. Мисалы алсак, бул жерде акыркы үлгүдөгү болбосо дагы, 2020-21 жылдагы ошол мактар турат. iMac'тар турат. Мына караңыздар, ар бир студентке, ар бир абитуриентке ушул жердеги жабдуулар атайын ошолорго арналган. Булардын өзгөчөлүктөрү бүт бардыгы тең практикалык негизде өтөт достор. Бул бир аудитория болмосо, кийинки аудиторияга жүрүңүздөр баралык, кийинки аудиторияларда көрөлүк, кандай экенин, эмне экенин буюрса, алдыда көргөзүп беребиз, жүрүңүздөр. Андан кийин боло турган болсо, мына ушул кампустун жарымы, негизи эле кампустун жарымы IT жаатында экен. Мисалы алсак, мына ушул тарабы бүт IT болот экен. Жүрүңүздөр. Бул жер болсо атайын ошол студенттер ушул жерге 4-5 болуп, ар бирөө өзүнүн пикири менен алмашып, жана өздөрүнүн проекттерин жасаганга атайын бөлмө экен. Кийинки бөлмө болсо, студенттер бул жерге отуруп алып жекече иштешкенге, атайын өздөрүнүн проекттери менен иштешкенге атайын багытталган бөлмө экен. Мында азыр биз айткан жер мынакей Data Science деп, бул жерде ошо маалымат базасы менен иштешкен аудитория экен. Андан кийин келе турган болсок, бул жер мынакей караңыздар. Бул жер дагы тренинг деп, ошол сабактарды окута турган өзүнчө аудитория экен. Бул болсо XR Studio деп, бул жерде ошол 3D визуальный эмне болсо, бардык нерселердин бардыгы мына ушул жерде өтөт. Караңыздар, азыр бул жер текке каршы бей экен. Эсептегенде бул жерге ар бир ушул жердин университеттин өзүнүн сотрудниктери менен, адистери менен киргенге тийиш. Андан кийин дагы жогору бара турган болсок, бул жер дагы технологический лаб, бул жерде дагы студенттер бул жерге дагы кирип, ар ким өзүнүн ошол сабактарын улантып, сабактарын жазганга дагы мүмкүнчүлүк. Караңыздар, бул жерде дагы акыркы үлгүдөгү, орусча айтканда изогнутый ийилген экрандар, акыркы үлгүдөгү процессорлор, акыркы үлгүдөгү ошол мышка, клавиатура, караңыздар. Бүт бары мынакей акыркы үлгүдөгү өзүңүздөр көргөндөй. Эми жогоруга чыга турган болсок, технологический ошол жер мынакей. Кайсыл сабак канчада болот, бүт расписаниянын баары мынакей караңыздар. Бул жерде жазылган. Жакшы жери. Андан кийин мынакей караңыздар. Бул жерде мынакей караңыз, акыркы үлгүдөгү логи теч деген атайын акыркы үлгүдөгү бул ноутбуктар, компьютерлар экен, караңыздар. Бул жер тилекке каршы азыр жабык экен. Бул эмнеге терилип турат деп ойлойсуздар? Себеп дегенде мунун ичинде чоң процессорлор иштейт. Бул деген атайын маалымат базасы менен серверлер деп коет, AWS, DigitalOcean, аны айтишниктер түшүнөт. Мынакей ушул серверлер менен иштей турган өзүнчө аудитория. Себеп дегенде бул жерде деген ысык, Малайзия өлкөсү ысык болгондуктан бул жерде кондиционер иштеп турат. Ошол себептен бул жерде тердейт да, мына көрдүңүздөрбү. Бирок ичине киргизгенге бизге уруксат берген жок. Себеп дегенде бул серверлер данный момент иштеп, маалымат чогулткан учур экен. Бул жерде студенттер киргенге гана уруксат экен. Мынакей азыр сиздер менен ушул IT технологиясынын бир бөлүмүн тааныштырдык. Буюрса, жүрүңүздөр, эми жогоруга чыгып, кийинки бөлүмүн дагы сиздер менен тааныштырайын. Жүрүңүздөр. Азыр биз жогорку этажга чыктык дагы. Караңыздар, бул жерде мынакей финансы боюнча, трейдинг боюнча центр экен. Жүрүңүздөр, бияқта дагы ошол айтишниктер негизи бияқта да иштейт. Ошол трейдинг боюнча финансы, IT адистер иштейт. Караңыздар. Бул жерде дагы акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен камсыздалган. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде ар бир аудиторияда өзүнүн компьютерлер бар. Жана эң кызыгы, караңыздар, бияқта реалдуу трейдингдин, акциялардын трейдингдин жаңылыктары реалдуу чыгып турат. Бардыгы тең реалдуу.
Бұл жөнінде жазылып қойған ролик емес, мынакей көрдіңіз, бүт бары реалдық түрде иштеп аткан учуру, бүт бартың ошол жаңылыктар боюнча трейдинг, бүт мынакей биткоин кандай болду, мынакей эфириум кандай болду, бүт барын ушул жерде практикалык негизде көргөзөт. Жүрүңүздөр, эми кийинки аудиториясына баралык. Ал жер өтө кызыктуу. Бул жер кире турган аудитория, бул мага мен өзүмдүн жеке өзүмдүн кесибимдагы ушуга багытталып турат. Мына ушул аудитория мага өтө жагат. Мынакей жүрүңүздөр, көрөлүк мынакей. Бул жер Талант зон деп коет, Талант зон, cyber security, маалымат базасы менен искусственный интеллект, бүт бардыгы мынакей ушул жерде. Мынакей IoT технология, робототехника мынакей. Мен ушул факультетти негизи өзүм дагы бүтүргүм келген болчу, бирок тилекке каршы Кыргызстанда мындай факультет жок бизге. Но биз ушул жаатта дагы мынакей биринчи эле. Ал ушул жакта иштеп келебиз, өзү дагы мынакей биринчи. Бул жерде дагы ошол маалымат базасы менен иштей турган эмне деп коет, бул сервер деп коет. Андан кийинкиси мынакей. Бул жер Security Operations Center. Бул жерде ошол маалымат базалары сакталат жана алар менен иштөө зонасы. Андан кийин мынакей бул жер баарыбызга кызык болсо керек. Мынакей караңыздар. Бул жерде мынакей караңыздар. Cyber security мына. Бул жерде баардык нерсе мына дүйнө жүзү боюнча cyber security дүйнөлүк маалыматтарды камтып, дүйнөлүк маалыматтарды ошол маалыматтарды иштеп, аларды кантип сакташ керек, аларды кантип иштетиш керек, мына ушул жерде жүргүзүлөт тургандар. Караңыздар мынакей. Бир серия көргөзүп коюңуз, мына өзүңүздө абзал кылып. Кийинки аудиторияга жүргүзүңүздөр. Андан кийинки аудиториябыз бул эң чоң компания бар. Ошонун стандартында бул жерде окутуп, үйрөтүп, практика болот экен. Кийинки аудиторияга бара турган болсок, бул аудиториябыз IoT Project Space, IoT технологиясы. Бул жерде робототехника, ошол эле роботтор жүргүзүү боюнча дрондорду мынакей эмне робототехникага эмне тиешелүү болсо, мынакей ошонун баардыгы ушул жерде практикалык негизде окутулат. Кийинки өтө болсок, Forensic Cyber Security Research деп. Бул жерде маалымат базаларын изилдеп, аларды табып, мисалы жоголуп кеткен биздин паролдорду ушул жерден барын ушул жерде окутат тургандар. Андан кийинкиси meeting room. Бул деген онлайн мындай жолугушууларды, онлайн кечилерди ушул жерден жолугуп өткөрөт. Ушул атайын өзүнчө аудитория деп. Андан кийин presentation room. Бул жерде студенттер ошол өздөрүнүн агайларына, мугалимдерине ушул жерде презентация кылып, өзүнүн проекттерин көрөт. Presentation room yellow, green. Бул болсо ошол жөн эле отуруп баарлашуу зонасы. Мынакей достор, мына бул жер азыр биз ушул университеттин IT технологиясынын бардык бөлүмүн көргөзө алдык десем ишенем. Буюрса, иншалла, кийинки сөздү менин өзүмдүн кесиптешим, партнерим Курманбек Жошбаевга сөз бермекчимин. Ал университет боюнча толук кандуу кыскача кылып сиздерге түшүндүрүп берет. Ассаламу алейкум. Рахмат кесиптеш, азыр библиотеканы тааныштырып баштайбыз. Сиздер атайын келесиздер, бул жакта регистрациядан өтөсүздөр. Регистрациядан өткөндөн кийин бул жакта жалпы китептер мына. Бул жакта отуруп атайын окуй турган месталар. Бул жердер интернет менен камсыздалган компьютерларда сиздер бүт маалыматтарды издеп тапсаңыздар болот. Бул жакта биздин кесиптешибиз мына азыр ойлонуп отурат, кандай контент кылсак экен деп. Мына бүт месталар туугандар, келиңиздер. Бардыгы аймак менен жабдууланган экен. Бул жакта атайын презентация кыла турган бөлүмдөр. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Жүрүңүздөр, биз бул жакка өтөбүз. Мына бул жакта студенттер отуруп алып сабак окушат экен. Биз бул жак жогорусу кафе. Бул жакта дагы китепкананы улантабыз. Атайын студенттер үчүн библиотеканын кошумча бөлүмдөр туугандар. Болгону бул жерде төлкө окуш керек туугандар. Эгер сиз 11 классты бүтүп, же болбосо бакалаврдан кийин жогорку окуу жайга дагы тапшыргыңыз келсе, анда биз сизге Малайзиядагы AUP университетин сунуштайбыз. Бул жерде финансы, IT, банкинг, бизнес боюнча эң күчтүү факультеттер бар. Ошондуктан келиңиздер, бардык жабдуулар менен жабдыкталган,
болгону сиздердин окуу жана окуп аны практика жүзүндө аткаруу гана керек болот. Ошондуктан биз сиздерди AUP университетине күтөбүз. Салам алейкум.